Oyarda ток-шоу ушуну менен балдардын маселесине арналган 3-чү көрсөтүүсүн чыгарып отурат. Мынчалык тез-тезден балдар проблемасына кайрылганыбыз дагы бекер болбосо керек. Себеп дегенде барган сайын алардын күнү оорлоп кабылган жагдайлары өтө кейиштүү жагдайларды жаратууда. Буга чейин аргандай балдарга карата жасалган кылмыштарды атап, алардын кандай экенин, оор экенин, жаман экенин талкуулап келген болсок, акыркы 3-4 жылдын аралыгында айванчылык мүнөзгө ээ болгон балдарга карата, өспүрүмдөргө, өзгөчө наристелерге карата жыныстык зомбулук фактыларынын көбөйгөндүгү өтө коркунучтуу жана кооптуу жагдайларды көрсөтүп отурат. Биз бүгүн ал эмне болгон көрүнүш, себептери кайсы жана чыгуунун жолдору, биз аны менен кантип күрөшөбүз, кантип токтотобуз деген маселелерге токтолгон отурабыз. Азыр бардыгыбыз экранга назар салсак. Педофилия дүйнө элинин олуттуу баш оорусуна айланды. Буга дүйнө жүзүндөгү зордуктоодон жабыр тарткан балдардын саны далил болуп турат. Өмүрү тарыхында болуп көрбөгөн Кыргызстанда да педофилия деген жаңы түшүнүк кеңири жайылып, жүрөк титиреткен фактылардын катталышы арбыды. Сексуалдык зордуктоого кабылган жаш өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү өгөй атасынан, бейтааныш зөөкүрлөрдөн, жада калса өз атасынан жабыркагандар дагы бар. Расмий маалыматтарга токтолсок, Кыргызстанда 2010-жылы жашы жетелектерге карата 75, 2011-жылы 80 зордуктоо фактысы катталса, 2012-жылы 150дөн ашкан. Ал эми ушул жылдын 4 айында эле 40тан ашык бала ар түрдүү сексуалдык жактан зордуктоого кабылган. Көпчүлүк бул фактылардын бет ачылбай, балага жортуул жасаган зөөкүрлөр жазаланбай калып жатат. Ал эми кээ бир ата-энелер мындай фактыларды уялып, жашырып жабууга аракет кылышат. Балдарга жортуул кылган зөөкүрлөрдү ким токтотот? Ким жана кантип жазалайт? Бул суроонун жообу ачык бойдон калууда. Биз бүгүн мындай фактыларды кылмыш деп билебиз. Мындай кылмыштарды Ички иштер министрлигинин өзгөчө оор маселелерди карай турган бөлүмү иликтейт. Студиябызда Орозбек Молдосариев мырза отурат. Бул фактыларды бүгүнкү күндө биз мыйзамда кандай кылмыштардын түрүнө киргизебиз дагы, жазасы кандай? Бул эми зордуктоо деп аталат бул жалпы жонунан. Ошонун ичинен бөлүнүп кетет бул жаш өспүрүмдөргө карата жазылган кылмыштар деп. Бул кылмыш жалпы кылмыштын ичинен, мисалы үчүн бизде 4 ай ичинде 11 000 кылмыш катталган болсо, ошонун ичинен 138 ушул жыныстык катнашта болуу боюнча иш катталган. Бул алып келсек, биз ушул 4 ай ичинде ошол кылмыштын бетинин ачылышына 96% ачтык. Же болбосо бүгүнкү күнү 3 кылмыштын бетин ача элекпиз. Ал эми жанагы жаш өспүрүмдөр арасында жалпы 44 кылмыш катталды. Абдан оор кылмыш болуп эсептелинет. Жанагы кичинекей балдарга карата эми көрүп атабыз. Мунун толук бетин ачтык бүгүнкү күнү. Ошол 44-тün 30-у уже соттун кароосуна кеткен. Бүгүнкү күнү азыр 14 туруп атат колубузда. Ушунун үстүндө иштеп келип атабыз. Ачылбай калган фактыларга эмне себеп? Ачылбай калган факт жок жаш өспүрүмдөр арасында. Өткөн жылы гана бирөө калган. Биздин студиябызда психотерапевт экөөбүз отурат. Ушул маселени 2-3 жылдан бери көтөрүп баштаганда бир топ адамдар мына кылмыш, айванчылык, өлтүрүш керек, атыш керек дегенге чейин барды, бирок айрым сиз өңдөнгөн, сиздин баягы структурада жүргөн адистер айтып атат, бул адамга кадимкидей эле тийиштүү болгон оору депчи. Эмне үчүн ушундай аныктама берилиши мүмкүн, сиз кандай түшүнөсүз? Эми бул киши айтып кеткенде, бул өзүнчө эле жаза кичинекей балдарга каршы. Ошон үчүн менин оюм боюнча ушу жаза кичинекей кадимки эле преступление, кылмыштуу аракет. Ошон үчүн азыр биз аракет айтылып эле келатат. Ошон үчүн бир кардинальный бир решенияга чыгышыбыз керек. Кичинекей балдарды энебиз, ата-энебиз ушундай коркунуч болуп атат, статистика мындай көбөйүп атат. Ошон үчүн бул жөнүндө бир чечкиндүү бир чыгымга чыксак жакшы болот эле. Орозбек мырза, баардык нерсе бир натыйжа бериш керек да. Өзгөчө ушул фактылар боюнча. Сиздер айтып аткандай, буга чейинки фактылар боюнча жазалар колдонду да.
ошонун мындай бир эмне натыйжа берди, кандай таасир этти, абал оңолдубу деген нерсени изилдеген киши барбы силерде? Себеби абал оңолуп кетти деп айта албайбыз, бирок ошол абалды оңдоо үчүн атайын биз ошо мыйзамды кичине катуураак болсо деп сунуш берип жогорку кеңеште каралган. Каралып, кайра дагы бир толуктоолор керек болуп, азыр кайра дагы карап атабыз бул боюнча. Эмнени сунуштап атасыңар? Кандай ошол жанагы кылмыш кылган кылмышкерлердин жоопкерчилигин, мисалы үчүн эң кичинекей жаш өспүрүмдөр карата эгерде ошондой кылмышка барган болсо, жана 20 жылдан өйдө өмүр бою түрмө жазасын бергенбиз да, ушундай болсо деп, санкциясын көбөйтсөк деп. Ошол бүгүнкү күнү өтпөй туруп атат да, себеби көп жагдайлар бар экен. Себеби бул жерде адамдын укугунун тебелениши дагы көп ролун өткөн. Себеби дегенде башка өлкөлөр менен деле салыштырып көргөндө чынында бул жерде дагы иштей турган жерлер бар экен. Назгүл айым, биздики көп учурда ушундай да, коомго өтө коркунуч жараткан маселелерге келгенде эле мынакей эл аралык норма дейбиз, башка өлкөлөрдө дейбиз, анан мынтип калат экен, тигинтип калат экен деп баштайбыз да. Сиз бул маселени кандай жагынан карайсыз? Кандай жаза болсо, кантип күрөшсөк деп эсептейсиз? Чыныгы мен айтып кетти элем, мен ошол коллегабыз менен макулмун. Негизи ушундай балдарга карата зорлук зомбулук көрсөткөн адамдарга өмүр бою эркиндиктен ажыратыш керек да. Эмне себептен бүгүнкү күнү мисалы деген эгерде бир нече убакыт берип туруп анан мындай мониторинг кылсак, андан эрте эле чыгып кетишет да. Ошол эле мисалы үчүн акыркы 9 жаштагы кызга карата кылган кылмышты деген ал адам өзүнүн мурдун деген зордук зомбулоого кесилип кеткен, ошонун себеби менен кесилген адам экен. Анан бирок эмнедегидир эртегилеп колония последнияга чыгып кеттир, ал жерден качып кетет. Бирок эмнедегидир бир да массалык маалымат жетпейт. Коомчулук билбейт ушундай кылмыш кылган адам эркиндикте жүргөнүн, качып жүргөнүн. Акыры деген мына 9 жаштагы кызды зорлуктап өлтүрүп атат. Анан бир дагы бул случай мындай билинип калган, канча билинбеген ушундай инциденттер болуп атат. Ошондуктан биринчиден ушундай балдарга карата зорлук зомбулук көрсөткөн адамдарды чыныгыдан эркиндиктен өмүр бою эркиндиктен ажыратыш керек. Себеби деген эгерде эл аралык практиканы карасак, ушундай мамлекеттер бар. Чыныгы деген бир гана эркиндиктен ажыратпай, дагы бизде мындай химический кастрация деп атпайбы? Бирок деген бул маселеге бир аздан кайрылабыз. Сизге да бир суроодо балдар менен иштеп жүргөндөн кийин көбүнчө ушундай кылмышка кандай балдар кабылып калып атат? Эми биринчи очередден эң негизги себеби эмне үчүн ушундай зорлук зомбулук күчөп аткан, бул биринчиден ата эненин кароосуздугу да болуп атат да. Бир жагынан карасак, себеби деген мисалы үчүн жергиликтүү социалдык коргоо башкармалары бүгүнкү күнү ошо атайын балдардын укугун коргоо бөлүмдөрү иштейт да. Бүгүнкү күнү алар жетиштүү чараларды көрүшпөйт, чынын айтканда шалакылык көрсөтүлөт. Ошол эле мисалы үчүн Первомай башкаруу социалдык коргоо 1-май башкармасын карасак деген, ошокта иштеп аткан балдардын укугун коргоо бөлүмүнүн жетектеген кесиптери деген эч кандай мындай жетиштүү иштерди өткөзбөйт. Мисалы деген 3 жаштагы кыз зорлук зомбулукка учураган. Бул фактыга бир аздан кийин кайрылалы. Мен Ички иштер министрлигинин дагы оюн уккум келип атат да, кандай балдар кабылып калып атат? Бул жерде эң бирден бир бул кароосуз калган балдар, бирден бир кабылгандарчы. Жана эне атасы ичкиликке берилип кеткен, же болбосо ажырашып кеткен үй бүлөнүн балдары көбүрөөк кабылат да ошогачы. Сиз айтып атпайсызбы, мына жазаны катуулатыш керек деп. Катуулаткан мүнөз берип, мына химиялык бычуу жолун сунушташты да. Азыр талкуулар жүрүп атат. Силер кандай комментарий бердиңер? Эми биз муну өзүбүз сунуш кылганбыз башында. Ошол биздин сунуштун бирден бир биздин салымыбыз бар да, сунушту бергенде. Муктар мырза, ушундай нерседен бир нерсе күтсөк болобу? Мына бүгүн мыйзам кабыл алынды, эртең иштеп баштады, биз 3-күнү күнү жыйынтык алып баардык эле маселени чечип салабыз деп. Биринчиден бул анекдот да. Азиз Батукаевди кой берип аткан мамлекетте буларды ким кой бербей койсун? Акча берсе кой бере берет. Карындашым айтып атпайбы, чыгып кеттир деп. Канчасы чыгып жүрөт, эмнеге? Биринчиде. Чыгып кетпей калышына гарантия жок. Тыйын берсе чыгарып кое берет. Мынтип кетип алып эле, артынан келип Батукаев эскарт болуп ээрчип алыптыр дагы. Анан кийин врачтар канын алмаштырып алыптыр. Мындай көп да, мындай нерсе. Мен айтат элем, бүгүн муну мамлекет чечиш керек. Менимче чече албайт муну. Муну коом чечиш керек.
Кандай жол менен? Мен айтат элем буларды жөн эле аянып калып жатып өлтүрүп ташаш керек. Мен бир жазаны айтып берейин, бир практикада, эл аралык практикада бар, бир мусулман өлкөлөрүндө бир практика бар ушундай. Алардын эли Кудайга шүгүр бул нерседен аманат да. Бир 5 метрлик арматураны бетонго көмүп, диаметр бир 5 сантиметр болгон арматураны, учу шиш. 5 метрлик арматурага мына ошол педофилди отургузат. Анан ата-энеси кубалда менен уруп турат. Жанакы. Мунуну көргөн эркек киши мунуну мен жаза деп айтам да, жаза деп айтам. Азыр мен бүтүрүп коюн алмат. Аны 20 жыл камап кечирип койдуңар, мен ансыз дагы мына болжойгон мамлекетти баккым келбей атат. Мен анын педофилдерин да багышым керекпи 20 жыл. Анан аны бычып койдуңар, менен бычылган педофилди 20 жыл багышым керекпи. Кандай бул? Бул адам эмес, анын укугу жок, аны өлтүрүш керек. Бүттү. Башкалар көрүш керек. Укуктук жагдай кандай бар сиздин маселеге? Бул маселе биринчиден айта кетүү керек, биздин конституцияга ылайык бирөөнү да өлтүрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Мен макулмун, мен ошол мындай Назгүл Турдубекова айткан ойго макулмун, себеп дегенде бул жанакы түбөлүк өмүрүнөн эмеден эркинен ажыратылыш керек, же болбосо 20 жылдан үйдө алыш керек да. Бирок бозомуна сиз айткандай өлтүрүш керек, же болбосо кастрация кылыш керек деген маселе. Бул болсо анда уруулардын баарын колун шалгылалы, же дагы башка эмелерге баралы да. Жок, ууру Кудай сактасын, бирөөнүн бир нерсесин алып кетсе, эртең таап алсаң кайтарып берди, алып берсек болот да. Түшүнүктүү. Анан дагы бир эмени айтып коеюн, биздин азыркы Кыргызстанга мисалы үчүн ылайык эмес да кастрация, же болбосо неме биздин соттордун иштеши, же болбосо биздин ылайык эмес. Силер мына азыр статистиканы кара. 4 айда 130 сексуалдык насилие, күнүнө бирден деген сөз. Силердин үйүңөргө али жете элек, ошон үчүн ушинтип сүйлөп атасыңар. Теги баласы зордукталгандын сурап көрчү кандай акыбал. Кудай сактасын, мындайдан ар бирисинин үйүбүзгө келбей эле койсун. Маселе адам эмес. Маселе болсо укуктук жагында. Эгерде болсо биз азыр ошону киргизсек, каяктан билебиз, бизде кыйноолор катталып атат. Кыйноо менен эле боюн алдырып койсо, ошол кишини кастрация кылып, же дагы башка сиз айткандай өлтүрүп койсо, ошол туурабы? Жана зордукталган 3 жашар бала кандай бул көрүнбөйбү ал? Мына 3 жашар баланын атасынын айткан сөзү бар. Ал жерде болсо мына азыр көрсөтүп атабыз, атасы зордуктаптыр, сабаптыр, уруптур, тиги бу деп. Бирок биздин конституцияга ылайык сот чечим чыгармайынча антип айтканга да акыбыз жок болчу башында. Айтып киргенден кийин азыр сиздер көрүнгөн укугу өнүккөн мамлекетти туурап отуруп, укуктук бир коргонго кирдиңер, тупиктесиңер. Андай эмес, мамлекеттик. Мунуну мен айтат элем, мунуга окшогон акмактарды далилдегенден кийин албетте, далилдегенден. Ошо далил. Элдин көзүнчө бир жолу даргасталалык, экинчи болбойт. Далил кыйын болуп калат. Биздин студиябызда ошол ушундай жагдайлардан жабыр тарткан балдарды коргоо борборунун юристи отурат. Сиздердин көз караш, сиздер эмне фактыларды билесиздер? Анан ушул жагдайдан чечүүнүн жолу, чыгуунун жолу эмне болушу мүмкүн? Биздин борборго азыр эле биринчи кварталды эле эсептегенде 14 бала катталып атат да. Катталбаган балдар ачыкка чыккан фактыларбы же? Ачыкка чыкканда, ачыкка чыкпай калгандар канча деген көп. Алар айтылбай эле көмүскөдө калып атат. Ал эми кандай жол менен чыгыш деген бул деген биздин кылмыш жаза кодексинде 2 гана статья, аябай өтө оор статья болуп эсептелинет да. А калганы зордуктоо боюнча 5 статья көрсөтүлгөн кылмыш жаза кодексинде. Ал эми ичинен 5өөнүн ичинен 2өсү гана оор кылмыш болуп эсептелип, ал эми 3 статья ал жеңил, анча оор эмес, кылмышка болуп эсептелгенден ошол жасаган азыркы көп күнөөкөр адамдар именно ошол 3 статья менен көбүнчө болгондуктан алар жазадан качып кетип атат да. Ошондуктан бул жазаларды ошол айтып бере аласызбы? Мына могул нерсени шылтап туруп, монтип куткарып кетип атат деп. Жаңы ыплас аракеттер боюнча биздин борборго түшкөн бир бала бар, кички бала, атын көмүскөдө калтырайлы. Ошол экспертиза боюнча психологический экспертиза өткөрүлүп атат. Биологический экспертиза өткөрүп, бул кыздын
ыплас аракеттери жок деп туруп, мына ушулку күнгө чейин 5 жылдан бери бул иш козголбой келет. Адам тышкарыда бир 2 жаш өспүрүмдүкү иш козголбостон калып калды. Потому что ыплас аракеттери бул пока бала зордукталып, баягы денесине залал келтирген убактарда гана иш козголуш керек деп мындай кылмыштын немесинде аракеттеринде көрсөтүлүп калат. А башкалар жа косвенный улика деп коет, ошол менен эле иш козголбой калып калат. Гүлзада, мынакей маселеге кайрылып жүрөбүз. Маселени биз башынан бери чагылдырып атканда буга чейин айтылган эмес бул маселечи. Биз маселени талкуулагандан биринчи ошонун келип чыгуу жолдоруна бир бөгөт коюп аракет кылсак да, албетте коом аракет кылыш керек. Мен бир эле мисалды айтайын. Мисалы үчүн баягы Таласта болгон окуя Назгүл эже күбө угуп алып, 7 ай мурун болуптур, октябрда биз тарттык. 7 айга чейин мамлекеттик бир да орган барып ошол кыздын алып алууну сураган эмес. Факты билинген, бирок факт билинген, Байбиршаев аттуу 24 жаштагы баланы камап койгон, бирок мамлекеттик бир да орган барып, ай кыз кандайсың? Ден соолугуң кандай деп сурап койгон эмес. эмне болду, кантип атасың деген нерсе. Дагы жакшы Талант Орозкулович деген бизде мыкты дарыгерибиз, ушундай адамдарга жакшынакай азыр кыз жакшы болуп жүрөт, барыңар эле күбө болушуңар керек. Анан ошол Байбиршаев, мен Орозкул агай сизге суроо берет элем да. Байбиршаевка 24 жашта 10 жыл эркинен ажыратылган. 5 жаштагы кызды зордукталган үчүн. Аны биринчи камоо жайына 10 жылда мындай өзгөчөлөрдөн аткен, аны там түрмөдөн зордуктап коюшат экен, өлтүрүп коет экен деп коргоп, өзүнчө бир камерага сактап жашырып коюшкан. Демек биз баланы эмес, анан 24 жаштан кийин анан амнистия болуп, анан мамилеси анан жакшы жүргөн үчүн деп ал 30 жашында чыгат. 30 жашында келип жанагы кыздан өч албайт деп ким кепилдик бере алат? Кандай жооп кайтарасыз? Бул жерден биз тараптан сотко жетип, сот чечим чыгаргандан биз андан биз кийлигише албайбыз. Эң акыркы точканы сот коет да. Бул жерде айтышпай, мыйзамдын оштерден алмаз кетиресиз. Сот чечим чыгарып коюптур, аны коргоп койдук, макул. Анан ошон үчүн андан кийинки кыздын тагдырын, анын медициналык кароодон өтүшүн социалдык уюмдар карайбы, жокпу? Бул сурооду ачык койдон. Мынакей мен келип Назгүл эжеге кайрылдык, биз келип карадык. Анан ошол социалдык коргоо министрлигинин мекемесинин ичине отуруп алып, келгиле мамлекеттик деңгээлде карайлык деп тегерек стол уюштурдук. Биздин мамлекет ошол кызга айыл өкмөтүнүн эсебинен 5000 сом бөлүп берди. Калганын баары биз жамандап аткан өкмөттүк эмес уюмдардын жардамы менен азыр ошол кызды Бишкекке көчүрүп келип журналисттер. Ал менин жумушум эмес бирок. Кыз дагы жакшы тиешелүү деңгээлде bizde ошо балдарды коргоо коому бар Бишкектин четинде, ошолор азыркыга чейин бекер мамлекет жасай турган жумушту жасап атат. Анан мен айтып кетилем, ошол эле мисалы үчүн 9 жаштагы Лидия Висяева атпайбы, биринчиден жогуп кетип, анан аны өлтүрүп кетип атышат да. Анан биз анын тарыхын карасак, Көсө деген энеси деген ар дайым ошол кызды кайруу сураганга деген арендага берчикен. Биринчи мектепке көп учурда барбачы экен да. Бизге мындай кызыктуу суроо болот да, эмне үчүн ошо 1 май социалдык коргоо башкармасы деген ошо үй бүлөнү учет калган эмес. Эмне үчүн ошо мектепке барып, кыз мектепке барат, барбайт деген көзөмөлдөө кылган эмес. Эмне үчүн ошол территориальный кварталда жашап туруп, эч кандай мына коңгуроо уруп, эч кимге айткан эмес. Деген бүт тегереги билчикен. Кыз деген дайыма кайруу сурачу экен. Үйүнө түндөп калчу эмес экен. Күндөрдө 3-4 күндөп үйүнөн кетип калчу экен. 9 жаштагы кыз ушул кайры жана атайын кайрым түзгөн жана группировкаларга атайын барып ошого иштеп берчү экен. Күнүнө 300 сом алчу экен. Ошондуктан биз айтып атабыз, биринчиден бизде качандыр ошол социалдык коргоо министрлигинин балдарды жана үй бүлөсүн коргоо бөлүмдөрү жергиликтүү жеринде деген иштемейинче бизден ушундай балдар ушундай кылмыштарга жабыркай берет да. Биз болуп кечиресиз, ошол министрликке барып, ушул окуя болду, дарегин айтып, бардыгын айткан күндө, азыркы күнгө чейин бир да министрликтин өкүлү бизге телефон чалып, ай баягысын абалы кандай деп сурап койгон жок. Бул уже бир кандайдыр бир бизде бюджеттен бюджеттин ай сайын ушул жана социалдык коргоо башкармаларды багуу боюнча деген ошо каражат бөлүнөт да ай сайын. Эмне үчүн биринчи мындай ошо жанакы наристе балдарга, ошо өспүрүм балдарга, үй бүлөсү кыйынчылыкта жашаган ошо үй бүлөлөргө жардам түзүлбөйт да. Мен ойлойм, бул деген бүгүнкү күнгө чейин эч ким ошо жоопкерчиликке тарткан эмес да ошол адистерди. Ошо качан жоопкерчиликке тарткандан кийин ошондой кишинин мындай ансезими мындай ойгонуп кишине иштей баштадыр. Бүгүнкү күндө деген мисалы үчүн биз балдардын укугун коргоо
борбор деген кандай кыйынчылыктарга учуруп атат да, ушул балдар зомбулоого учураган балдарды коргош үчүн. Мүмкүн ошо социалдык коргоо жактан деген мындай жардам алгандан көрө кайрадан буларга деген тоскоолдук көрсөтүп атат да. Дагы бир фактын айтып коеюнбу? Андан кийин эле барыңыздар эле билсеңиздер, дагы бир факт болду. Тиги бир тууган тайкеси мигрант болуп, энеси оокат тапканы кетсе, тиги зордуктап салды. Эми баарынан кызыгын карабайсыздар, коомчулукка кайрылып биз жардам сурап, кайрылып акча чогултуп, "Мен ала кой, эми кызыңды багып ал" десек, ал ошол акчаны чогултуп алып, энесин чыгарып кеткенге адвокаттарды жалдап пара берип жүрөт. Азыр биз залдан пикир алалы. Ушул Ички иштер министринин башкармалык башкаруучусуна суроо бергим келип турат. Сиз аябай өзүңүз кызыктуу киши экенсиз. Эмне үчүн сотко өткөндөн кийин сиз аларды карабайсыз? Ошол сиздер карашыңыз керек да булардычы. Анан бир суроо ошол эле биздин ошол кырсыкка кабылган кичинекей бөбөктөрүбүздү, мисалы 3 жаштан 9 жашка чейин, бул 9 жаш берки жагы эле да. 3 жаштан бери зоруталган убакыт болуп атпайбы? Ошо адамдарды эркиндикке чыгарып жатасыздар, Ошо эркиндикке чыгаргандан кийин аларга өлүм жазасын буйрусаңыздар болбойбу? Алар кийин өздөрүн кайталап балким жазага кайра бара беришет да. Бул суроого баягы анча-мынча толуктоо киргизсек болот да. Балким ошол жанагынтип жеңил жаза алып кетип аткандыгы эжеке айтып атпайбы? Мына баланча деген статья бар, түгүнчө деген статья бар. Ошого такап коет депчи. Ошол тергеп атканда көп нерсе жоопкерчиликти. Эмне үчүн ошондой өкүнүчтүү жагдайлар, жыйынтыктар болуп калат? Мындайда бул жерде биз ар бир кылмышты тергөө алганда биз жалгыз эле өзүбүз жазап аягына чейин жеткирбейбиз. Тергөө учуру жүргүзүп атканда биздин үстүбүздөн ошол эле прокуратура системасы надзорлук кылып карап турат. Сотко өткөнчө ошол прокуратурадан өтөт, өзүбүздүн тийиштүү жетекчилерден өтүп, анан кийин сотко барат. Сот системасына жеткенден кийин биз ошого гана жетишкенге чейин бизге укук берилген. Андан кийин сот кандай чечим кабыл алат, андан кийин биз уже сотко эч кандай претензия келтире албайбыз. Эгерде жеңил жаза болуп калса, же оор болуп калса, бир гана прокуратура гана аларга эме келтире алат да. Азыр мындай абал болуп атат да биздечи. Милиция эгерде менин коопсуздугумду, менин келечегимди, баламды коргоп бере албаса, мамлекет коргоп бере албаса, кыргыз эл өтө намустуу элбиз. Биз самосудка барганга аргасыз кылып атат. Мен ушундай гана чечим чыгарат элем. Азыр муну айтып кетпеди. Биз баардыгын мыйзам түрүндө жасайбыз, прокуратура текшерүү жүргүзөт. Ошонун баардыгы айтылгандай жүрүп атат деп ишенеби коом азыр? Мен жана сөзүмдүн башында айттым. Мен в общем азыркы кезде мыйзамды аткарылып атат десе, менин граждандык укугумду сен маскаралап атасың деген келип кетет да. Кайсы мыйзам жөнүндө сүйлөп атасың? Мен түшүнбөйм. Кимиң аткарып атасың ал мыйзамды? Ачык сүйлөшөлү. Кайсы мыйзам аткарылып атат бүгүнкү күндө? Жок аткарылган мыйзам. Эң мыйзамдын туу чокуна жеткен кылмышкерди эскорт менен чыгарып коюп атасыңар, муну чыгарбайсыңарбы? Мына нерсени айтып. Анан берде бир коомдук бу карындашым туура айтат, бир коомдук пикир жаралыш керек болуп атат. Мына ошо мыкаатчыларга коомдук жаза жөнүндө коомдун өзүндө пикир жаралыш керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы мамлекет булар менен күрөшүүдө алсыз. Мамлекет өзүнүн туткунунда отурат. Анан анын туткуну аз келгенче жана бир-эки укук коргоочулар грант иштейт, ошол нерсенин коомдук пикир жаралып калып атат. Буларды адам, буларды бутуш керек. Мен айтам, коомдук пикир өзү жаралуу менен буларды катуу жазага алыш керек. Экинчиси, мен айтат элем, бүгүн биздин мамлекет алсыз. Муну моюнга алышыбыз керек. Алсыздыгын моюнга алышыбыз керек. Ушул учурдан пайдаланып, биз мамлекетти эле карап отурбастан башка суроону да беришибиз керек. Ата-эне жаныбар каякта? Эмнеге ата-эне карабайт муну? Демек, ата-энеге дагы мына ушул маселеде жоопкерчиликти коом илиш керек. Мына бүгүн миңдеген кыздарыбыз төрөй турган акыбалда четке чыгып кетти тентип $200 деп. Туурабы? Эл багар балдар чыгып кетти четке. Буну коом караш керек. Мамлекет карай албайт. Мындай мыйзам жегинде чечебиз дегенде, мисалы, соңку мезгилде эле Орусияда болгон окуяда педофил келип баланы зордуктап аткан жеринен артынан келип коргоп башка бирөөнү өлтүрүп салат. Ошол өлтүргөн киши эми тигил жанакы педофилди өлтүргөн үчүн 15 жылга эрктен ажыратылып кетти. Бирок ал карап коюңуз. Бир нерсени моюнга алыш керек. Бул эркектик жазалануу да. Бул үчүн түрмөгө отурсаң, мун үчүн түрмөгө отурган берки педофилди өлтүрүп түрмөгө отурганда түрмөдө дагы ардак данк менен отурат. Дагы бир иш мен азыр токтогуз Атырайын, сиздин толкуңуз. Мен ички
иштер министрлигине айткым келет эле да, жана прокуратура, сот биз киришпейбиз деп коюп атпайбызбы, балдар тура эмес да. Ошол кылмышкер жазага тартылгандан кийин, андан кийинки силер каттайсыңар да, бул кылмышкер депчи, анан кандай иш-чараларды профилактикалык иш-чара жүргүзүшүңөр керек, анын үстүнөн көзөмөл жүргүзүшүңөр керек турабы? Ал кандай иш-чара кылып атат, иштеп атабы, иштеген жокпу деп биринчиден. Экинчиден мына омбудсмен институтуна карап элем, чындап эле омбудсмен институту акыркы маалда, акыркы жылдары кылмышкерлердин укугун коргоп, жөнөкөй адамдардын биздин укуктарыбызды коргогон институт катары болуп калышты да. Эмне себептен азыр адам укуктары деп ошол кылмышкерлерди, ошондой кичинекей балдарды зорлуктаган адамдарды жашырып, ошолорду актап чыгып атат да. Актаганын ордуна кичинекей ошол мына бияктан биздин укук коргоочулар турат, ошол кичинекей балдардын суроосу боюнча омбудсмен институту эмне кылып атат? Кандай иш-чара көрдү? Бир басып барып кандайсың деп коюштубу? Же болбосо эмне үчүн укук коргоочулар мынакей биздин бейөкмөттүк эмес уюмдар келип кыйкырык ошондой ызы чууну көтөргөндөн кийин гана бирөө басып чыгып мамлекеттик ишканалар иштешет да? Эмне себептен омбудсмен ошол Батукаевга чуркап баргандай болуп, ошол кичинекей кенендей балдарга чуркап барбайт? Мен ошо эки кызга анан Мыктыбек байкеге жооп берип коеюн, жооп иретинде же болбосо башка иретинде айтып коеюн. Биз мыйзам катарында иштешибиз керек. Мыйзам иштейби, иштебейби, бирок ар бирибиз аракет кылсак мыйзам иштейт. Азыркы учурда могу биз айтып аткан өлтүрүү же башка маселелери референдум менен кабыл алган конституцияда бөгөт койгонбуз андай нерселерге. Эгерде коомчулук чындап эле ушуну каалай турган болсо, ошол эле референдум аркылуу же болбосо эмес. Өлтүрүү жөнүндө кеп кылган жок, мен сиздин ишиңиз жөнүндө кеп кылып атам. Мен болсо сизге гана жооп берген жокмун, азыр баарын кошуп жооп берип атам, сиздин сурооңузга азыр келип жооп берем. Бизден сиз болсо Батукаевди айтасыз, мен аны эгерде чын айтсам баягы ал маселени билбейт экем. Эмне болуп ал маселени ал маселени иликтеп атат деген, иликтеп атат, кандай иликтеп чыгышат, ал баягы менин компетенциямда эмес да. Аны МВД айтып атат, МВД деле мыйзам түрүндө. Чын айтканда булар соттун системасына биз да кирише албайбыз. МВД кирише албайт, эч ким кирише албайт соттун чечимине. Анан жана силер айткандан кийин туура рецидивке баргандар деле билбейм, биздин статистика боюнча кандай, бирок дүйнө жүзү боюнча рецидивке көп проценти барат да, баягы эме боюнча. Биздин жазып аткан мына Назгүл Турдубекова билет, мисалы үчүн биз направлениябызды кандай балдарды коргоо боюнча жазып атабыз. Чын айтканда баягы может быть тиешелүү деңгээлде кандай көзөмөлгө аласыңар? Ошол эле эки сөз менен айтыңызчы, көзөмөлгө алабыз. Силердин иште барбы ошол? Компетенцияма кирбейт деп жалмас кетириз. Менин компетенцияма бул маселелерди чечкен. Бизде маселе ушундай болуп атат. Ар бир жаранда, ар бир коомдун өзүнүн жүрөгүндө намыс болуш керек. Мисалы үчүн менин компетенцияма кирбейт, таласка барып бир кызды алып келген. Мен маселени чагылдырып коюш керек. Менин компетенцияма кирбейт. Бизде мыйзам чек койгон, ошол мыйзам чегинде иштешибиз керек. Сизге азыр тапшырып жанагы балдардын тагдыры, ошого тийиштүү адамдарды эмнеге себептен? Мынакей, сиз айтып атасыз. Мына бул 3 жашар кыз боюнча биз болсо биринчи больницага бардык, сураштык. Энези менен энезин таппай жүрөбүз. Азыркы кезге чейин. Таппай айтсаңар, укук коргоочулар таап жатышпай, кантип силер таппайсыңар? Энесин жанагы күйөөсүнүн туугандары чыгарып кетишкен ооруканадан. Уктурсаңар бардык. Ал кызды макул, мындай кылайлы, энесин табайлы, макул. Ал кыздан өкмөт күндө кабар алсын, күндө барып подарка апарып берсин, оюнчук апарып берсин, андан кылмыш токтоп калабы. Мыктыгай, ал кыздын энеси каякта экенин биз билебиз да. Мынау суроо, кылмышты эмне токтотот? Бүгүн актуалдуу маселе кылмышты токтотуш керек. Балдар зордукталбаш керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Ушуну талкууласак болмок да. Ал кызды өкмөт барып көрдү, көрбөдү, бул токтотогунчуму? Мага жооп бериңиз. Биздин ушу укук коргоочулар менен ушу ички иштер министри айтып атат, силер мыйзамды туутуп атасыңар да. Байке, сиз билесиз, бизде мыйзам иштебейт. Анан биз дагы билебиз да, мыйзам иштебейт. Мыйзам иштей турган болсо айтылып кетпеди жана 3 жашар кызды зордуктаган ушул неме мурундагы ошо статья менен кесилип, кайра келген, качып кеткен. Мыйзам иштесе качпайт эле да ал. Андай эмес. Мен ушул жерден да бир эме Токтобү Садыковна сизге суроо бергим келип атат да. Маселенин чоо жайынан кастрация кылганда же болбосо эркинен өмүр бою ажыратып койгондо чечилеби? Анткени бул кандай кылмыш да? Бул балким мен анткени Талант Орозкулович менен сүйлөшкөндө ал айтып атат, бул психологический адамдын абалы деп атат. Ал баары бир кастрация кылган күнү ал ичинен аябай жамандык менен барып, ал андан ашкан кылмыштуулукка барат деп. Ушундай суроо көп бизге берип атат, мындай ошо кишилердин агрессиясы көп күчөп баштайт. Көрөбүз, эгерде аларга ошондой бир жаза жакшы бул маселени кандай көрөт илимде?
Илимде бул генетика боюнча жакшы чечилген эмес. Анатомический структурасында тоже изменение бар ошол кишилердинчи. Аларды оорулуу деп сезилет, эсептелет. Эгерде ушул убакта тиги жанакы зорлуктоп атканда кандай психиатрический экспертиза өткөндө, эгерде ошол киши действительно орусча болсо, ошондой бул оору экен, андай экен, мындай экен деп койсо көпчүлүк айтыптыр. Мен билбей калыптырмын деп коет. Мен айтып кетейинчи, тиги мисалы үчүн Канада мамлекетинде кадимки изилдөө өткөзүлгөн, анан 90% ошо химиялык кастрация өткөзгөндө мындай пайдасыз болгон деп ушундай жыйынтыкка келишкен да. Себеби деген кастрацияланган күнүндө эле кайрадан ошо кылмыш кылган адам кайрадан барып зорлук зомбулоону кайрадан күчөтүп жасаганда, ошондон биз айтканбыз, химиялык кастрацияны киргизген болбойт. Себеби деген бул деген эффективдүү эмес. Биринчиден, эгерде ошол эле кылмыш кылган адамды туура жазаласа, туура далилдеп, мындай бирөөгө кыйноо аркылуу, мына ким айтып кеткенде, кыйноо аркылуу мойнуна илбей туура жазаланганда, мындай ачыктуу түшүнүктүү мыйзам чегинде. Анан ошо түрмөгө кеткенден кийин, эркиндиктен ажыратылгандан кийин ошону мониторинг кылып, мындай изилдеп караганда, тиги колония последнияга жиберип коюп, анан качып кеткенин эч ким билбей калганда, анда деген эркиндиктен ажыраткандан өмүр бою ажыратканда деген, анда деген мындай кылмыштар эркиндикке чыкпай кайрадан коомчулукка коркунуч келбейт болчу. А бүгүнкү күндө мисалы үчүн мамлекеттерде карасак, башка мамлекеттерде, эгерде түрмөдөн эркиндикке ошондой кылмыш кылган адам чыкса, сөзсүз ал кайсы көчөгө, кайсы шаарга барды деген кадимкидей картага үйүн адресин кадимкидей метка кылып коет да. Анан ошонун тегерегинде жашаган адамдар, алар билишет, менин кошунам мурун педофилия кылган адам экен, баламды ошол адам ошол үйдүн жанында калтырган болбойт экен деп кичине мындай коомчулукка маалымат берет да. Мен бул маселеге мындай мисал келтиргим келип атат да. Биздин кесиптештер кечээ эле Каракулжа районунан келишти. Ана бүгүн ушул программаны даярдалып атканын угушуп, телефон аркылуу кайрылышып атышат да. Алар бир атайын репортаж тартып келишиптир. Каракулжа районунун Борборунда 15-16 жаштагы кыз ата-энесинен эрте ажырап калган экен, туугандардын колунда жүргөн. 11-12 жаштарында бирөөлөрдүн колуна түшүп, зордукталып калган да. Ана бул нерсе туугандардын ичинде жабык бойдон калган. Айылдагы анча-мынча адамдар билет. Жакында эле, балким жарым жылдын аралыгында да, таксист адам Оштон ошол айылдын алып бараткан жолдо кызды азгырып, жанагы токсикомания деп коебузбу, көрүнгөн нерсени жыттатып, башын айландырып, жанагындай ыплас ишке колдонгон. Бул дагы жабык калган. Себеби арыз РОВДга түшкөндөн кийин тергөөчү өзү кийлигишип, 30 000 сомун кызга алып барып берип, сен жөн эле арызыңды алып кой, андай мындай деп жаап коелук деген фактыны тартып келдик деп азыр айтып атат да. Биз азыр мына ички иштер органдарынан ушинтип фактыларды көрүп атсак, атып салалы, асып салалы дегенге макул болбосок, химиялык кастрация дагы жарабай атса, өмүр бою камап салалы десек дагы болбой атса, мунун чыгуунун жолу жокпу деген маселе да. Ички иштер министрлиги каякта карайт негизи? Эми ошол кылмышты жаап койгон болсо, ал боюнча атайын статья бар, бул боюнча. Маалымат барбы силерде бул боюнча? Бул боюнча бизге жете элек. Эгер болсо бул боюнча жооп берет Кыргыз Республикасынын атайын. Кандай жазага колдонуш мүмкүн? Тергөөчүнүн күнөөсүн статья бар, атайын каралган. Ушу кылмышты жаап жаткан кылмыштуу кыянаттык менен жаап коюу боюнча деп. Мен ойлойм да, Алмаз, ушинтип эле тигени химияны болбойт, тиги болбойт дегичи эле биз химияны жасай элекпиз. Биздин өлкөдө жасаш керек. Просто баштардан башташ керек. Ана тиги страна, тиги бул страна дебей Биз ал кылмышкерди химиялык жактан бычыш үчүн өлкөнүн казынасынан $4,000 каражат бөлүшүбүз. $4,000 эмес, абсолютно бул тур эмес. Каражат кичинекей. Ал биринчи иштен кичинекей. Ал биздин айлыгыбыздан ага берип атабыз. Деген билесиңер, бул эмнесе чындыгында бул ал кылмышкерди 40 эсе өчөштүрөт деген нерсе. Ооба. Бул анын эркектик жанагы татыктуулугунан кою, аны өчөштүрөт аны, билесиңер. Коомго эгерде мурда жаш балдарга зомбулук кылып аткан болсо, ал мындан ары бүт коомго чыгат. Мен ошол өчөштүрүш үчүн биз өзүбүздүн айлыгыбыздын жанагы соцфондко бөлүп аткан 8% подоходный налог, ошол акчадан биз кайра колдоп акча бөлүп бергенибиз менин намысыма тиет. Азыр бизде изоляциялоо бар. Изоляциялап коюш керек коомдон, башка мисал. Изоляция кылганда өмүр бою каталбай атпайбызбы? Макул. Эркек кишини кастрация кылдык, аял кишини ошондой педофилия менен болсо эмне кылабыз?
аял кишини, мисал үчүн. Аял киши статистикада жок, редко очень. Болот. Адам укугу дегендер силерге суроо берейин. Аны 20 жыл багыштан эмне максат бар дейм да? Түрмөгө 20 жыл камаштан эмне максат? Бул өкмөттүн милдети да. Кандай милдет? Биздин келечектеги атуулдарыбызды зордосоң, сени 20 жыл багабыз деген. Эгерде өкмөт деген кандайдыр бир адамды эркинтен ажыратам деген чечимге келсе, анда ал аны деген эркинтен ажыраткандан кийин аны кыйноого душарга учуратпай, аны деген жок, уксаңар, ал деген аны бакканга милдеттүү да, бирок биз багып атпайбызбы, өкмөт бирок аны бакканга милдеттүү. Коом, караңыздар, бир нерседен силер мен Кудайдан корккула деп айтпайм. Бирок силер коомдук пикирге чыгып аткандан кийин бир нерсени мындай ойлонуп коюңуздар да коомдук пикир пайда кылып атасыңар. Туурабы? Ошол учурда силердин үй бүлөңөр саламат, ошон үчүн ушинтип сүйлөп атасыңар. Үйлөрү жабыркагандарды элестеткилечи. Ушинтип сүйлөйбү ошого. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда биздин бир гана борборубуз мына ошого жардам берет да. Статистика боюнча 2012-жылы 80 кылмыш иши болуптур да. Ошо мен ички иштер министринен суроо берейин дедим эле, ошо 80 кылмыш ишинин канчасы жазасын алып, азыр канчасы демеде да? 120дан 150ге чейин 12-жылы. Жок, канчасы жазасын алды эле ошо 80. Ореки жаш өспүрүмдөргө байланышкан, жаш өспүрүмдөргө байланышкан кылмыштар толугу менен бети ачылып, ошонун ичинен 30-у тергөөсү бүтүп соттун кароосуна кетти. 138 кылмыш катталды жалпы изнасилование, анда чоң киши бар аралашканда. Ошонун 96% ачылды. 4 эле бүгүнкү күн ачылды, анда перспективасы бар. Ачылгандар жазаланды? Жазалангандар бар. Мындай кылалычы, мыйзам иштебейт, тигипу дейбиз. Мына баарларга белгилүү, мына факт менен сүйлөйлүчү. Эгерде эч ким иштебесе, эч бир мыйзам иштебесе, ошол учурда көбөйлөрдүн маселелери бир болуп айтылып келет. Түрмөдө 7000 киши болуп кетти, 10.000 киши болуп кетти дейт. Аны мындай кайсы коомчулук же кайсы коомдук уюмдар ачып берди. Ошол ички иштер органдары иштеп ошол кылмыштын бетин ачкан үчүн соттолуп түрмөдө отуруп атышат да. Суроо берейинби? 100дөн ашык адам түбөлүк түрмөдө жатып атышат. Бизде мындай болот. Жана педофилия боюнча өткөн жылда камалгандардын канчасы бала зор, мен айтып кетейинчи, мен факт бул бүгөгө менен биз жана мына биздин борбор иштейт да, ошон үчүн мен фактларын айтып кетейинчи, бул жолдо кылбайм. Бүгүнкү күнү мисалы үчүн биз кандай кыйынчылык менен кайсы кыйынчылыкка учурап атабыз? Бул учурда ата-энелер мисалы үчүн эгерде баласы зор зомбулукка учураса, алар деген ошо зоруктаган адам тараптан деген акча алып коюшот. Мына биздин адвокатыбыз ошону мына далилдеп берет. Акча алып коюшот. Анан зор зомбулукка учурганын эстеп туруп, кайрадан арыз жазышып, башка статьяга мындай квалификация кылып, анан 3-4 жолу зорукталган бизде жаш кыздар бар да, өспүрүмдөр бар да. Ошол тараптан бүгүнкү күнү ата-энелер тараптан ата-энелердин мындай позициясы бүгүнкү күнү туруксуз болуп атат да. Себеби деген көп учурда мисалы үчүн эмне үчүн кылмыш кылган адамдарды качып кетип, кайрадан зор зомбулук кайтала берет да. Себеби деген бүгүнкү күнү ата-энелер баласы өзүнүн баласын менчиктей карайт да, кааласам анын эмесин укугун сатып ийем, кааласам деген калтырып коем деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү эгерде жаш өспүрүм бала деген зор зомбулукка учураса, анын кызыкчылыгын деген өкмөт колдосун деп берип коюш керек. Ата-эне деген ал эмеден ажыратыш керек. Чолпон айым, мына жаңы эле битесире бир мүнөт. Азыр эле статистикага токтолуп кетпедикпи? Мына өспүрүмдөргө тийиштүү кылмышкерлердин баардыгы жазасын алды деп атат да. Силер ошого бир назар салып байкоо жүргүзүп көрдүңөрбү? Баардыгы татыктуу жазасын алып атабы, кандай болот? Эми мындай айтканда 50%га 50-50 деп айтсам болот. Потому что себеби дегенде мен ишимдин негизинен айтып атам да. Себеби дегенде мына жабыркаган адам эчтеке дагы жазасын албай калып атат деп байке айтып атпайбы. Бирок мындай учурларда кээ бирде мыйзамдуу өкүлдөр тарабынан да кемчиликтер кетет да. Себеби дегенде Назгүл Турдубекова айтып кетет, баланы ар бир ата-эне менин менчигим деп эсептейт. Бирок бала ата-эненин менчиги эмес. Бала төрөлгөндө анын укугу менен жараланат. Андан кийин бала деген 14-кө чыккандан кийин өз алдынча мамлекетке, ар бир организация, учрежденияларга кайрылып өзүнүн оюн айтыш керек. Ошондой эле бул кылмыш жана зордуктоо боюнча кабылган жаш өспүрүмдөрдө бул ата-эне деген
ошол баланын, жабыркаган баланын оюн укпастан булар ата эне өзүнүн баягы менчигим дегенсип өздөрү эле чечип коюп, анан кийин мыйзамдын кээ бир бала экинчи планда калып калат. Бала экинчи планда калып, баягы ата энени баягы материалдык жактан баягы күнөөкөр тарап кызыктырып коюп туруп эле ошонун негизинен баягы биздин кылмыш иштер кээ бирлери жабылып калып атат. Микрофон жоктугуна байланыштуу өз оюмду айта албай калдым да. Мыктыбек агай, мен сизге кайрылайын деп турам да, жана айттыңыз. Ушундай бир кызды зордуктап бир киши зордуктап атса, бирөөсү келип өлтүрүп коюптур. Анан ошол өлтүргөн киши соттолуп кетти деп атышат да. А сиз ал эркекче жазалоо деп койду да. Эми эркекче жазалоо деп ал дагы бир күнү жазасын алат дедиңиз. Туура, бул шарият жолунда айтып атканыңызды түшүнөм. Анан бирок бардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Эркекче жазалоо ал мыйзам түрүндө дагы бир күнү жазасын алат, бир күнү деп койсок, мамлекетибизде мындай башаламандык пайда болуп кетиши мүмкүн да. Кандуу өч алуу болот да. Азыр мен жооп берип коеюн. Бу жерде мындай болот, бир педофилди бирөө келип өлтүрүп койсо, өлтүрүп койгон кишини түрмөгө камаптыр. Мен ошо түрмөгө кеткен кишини айтып атам. Молодец. Отуруп чык эркекче деп атам. Бир педофилди өлтүргөнүң үчүн молодецсиң деп. Кечиресиз. Биз азыр майын педофилди өлтүрүп кесип кеткенге даярсызбы? Өлтүрө берем, Кудай болсо. Болмады. Майын торгозоңуз жок. Оюнчук жана оюндан башка жүрөгүндө эч кири жок бул наристе кайсы күнөөсү үчүн мындай аяосуз кордолду деген суроо ар бирибиздин жүрөгүбүздө жоопсуз. Болгону 3 жаштагы бул наристени өз атасы Үсөн Сакетаев мыкаачылык менен сабап, бети башын бычактап, сексуалдык зордуктоо жасаган деп шектелүүдө. Бул окуя ушул жылдын 25 апрель күнү Бишкек шаарында болгон. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда турган бул кичинекей кыздын өмүрүн номер 3 шаардык балдар ооруканасынын дарыгерлери сактап калды. Жыныстык органдары бүт айрылып калганда, түзү чегиз айрылып калган, ошолордун баарын биз өзүнүн баягы анатомиялык калпына келтирип ордуна тиктик да баардыгын. Эң кызыгы кыз туулуксакай электе энеси кызды ооруканадан дарыгерлердин уруксаты жоголуп кеткен. Анын мындай кадамга барышына дарыгерлердин андан уруксат сурабай кызды массалык маалымат каражаттарына жарыялап, аны уяткарып жатканын айткан. Ал тургай бул айымды коргоп дарыгерлерди сотко берүүчүлөр дагы пайда болгон. Азыр буга тийиштүү тараптар бири-бирин айыптап, маселени сот аркылуу чечүүгө даяр экенин билдиришүүдө. Мына ушундай жагдайлар көп да, мына факты турат. Анан ошонун артындагы ар кандай окуяларга эле асылып, мунун укугун коргош керек, тигинин укугун коргош керек. Бул андай, бул антип кетти деп эле ар тараптуу кылып эле коомдун башын айлантып атабыз да. Бул биринчи жөнүндө айтайынбы, кечиресиз? Ушул окуядан биз энесин күнөөлөп атабыз. Чын-чындыгына келгенде больницага барып биз акырына учуктап, журналист экенибизди айтпай сураганда, бул келинчегин кайын журту келип басмырлап, кыйнап туруп алып барып катып коюшкан. Омбудсмен айтып атат, таппай атабыз деп. Мына ошол кайын журтуна барсаңар көлдөн табасыздар. Кайын журтуна чалдык. Аял заттын укугу корголбойт да зордук зомбулоодон. Бүгүнкү күнү көп үй бүлөлөрдү карасак, энеси дагы аял затта зордук зомбулоого учурайт. Бала өзү учурагандан кийин анда балдардын укугу корголбойт, балдар да зордук зомбулоого учурайт да. Бүгүнкү күнү үй бүлөнү зордук зомбулоодон коргоо боюнча маселе абдан катуу турат да. Анан дагы биринчи маселеде ошол арак маселеси жатат да. Көбүнчө эле преступлениялардын баарын мас болуп келип, же болбосо психикалык жактан жабырып калган адамдар келип жасап атат да ошону. Сол адамдар мисалы үчүн биз деле барып жасай албайбыз да аларды. Сөзсүз түрдө арак болот же башка бир психотропный жанагындай эмелерди ичип алып келип анан жазашып атышат да. Ошол арак маселесин жоюуга эмне үчүн жаза? Мен ушуга да бактылуу берем, ошо колдойм. Себеби деген чыныгы бүгүн Кыргызстанда көп маселелерге каражат бөлүнөт да, ар кайсы суроолоргочу. Бирок деген именно ошо аракетчиктикти, аракетчи үй бүлөлөрдү дарылоо же болбосо ошого чара көрүнчө эч кандай чаралар көрүнбөйт да. Ошону токтотуу боюнча бүгүнкү күнү мектептерде мисалы үчүн 12 жаштан баштап балдар арак ичип, жанагы Red Bull деген психотропный аябай жаман напитканы деген мындай эркиндик сатылып атат. Себеби деген дүйнө жүзүндө ушул напитка боюнча, Red Bull боюнча мындай абдан мындай биз темадан эме кылбасак. Жок, мен айтып кеткеним себеби болуппайбы? Чек койгонго аракет кылышыбыз керек. Бир нерсени айткым келип атат, жана сөзүмдү баштап келатып үзүлүп калдык.
Азыр ошол ичкилик деген бар. Азыр бизде бардык эркин деген түшүнүк бар. Наркомания деген бар. Мисалы интернет деген система балекет болду. Азыр биз эркин бири биз менен сүйлөшөбүз, калган маалыматты алабыз деп атабыз. Бирок ошонун өзүндө балекет жатпайбы азырчы? Бизди келесі кылып аткан системалардын бири дагы ошол да. Біз эл аралык уюмдардын көпчүлүгү интернетти баланча деген домендерге тыюу салыш керек десе, бул сөз эркиндигин кыскандык деп коебуз да, анын артынан эмне жаткандыгын изилдебей атабыз. Эмне кылып чечсек болот ушул нерселерди? Аябай көп болуп кетти ушул себеп болгон нерселер. Жанатамер атайлап ушундай болуп атабы билбейм. Коомдук пикирди кайра буруйуп атат. Аны бүгүн кантип чечиш керек деп, мына суроого жооп табыш керек. Кантип чечиш керек? Себеби бүттү. Себебин айтып атабыз. Ооба, бирөө келип зорлуктап коет экен, анан мынтип коет экен. Кантип чечиш керек? Мен айтам алмаз. Бүгүн коомдун өзүн тарбиялаш керек. Балага болгон жоопкерчиликти коомдун мойнунда экенин түшүндүрүш керек коомго. Алмаздын баласын коргоо мага милдет экендигин мен түшүнүшүм керек. Бул кыздын баласы мага милдет. Менин коомум. Муну ким чечет деген муну КТР чечет. Муну ЛТР чечет. Муну максат маалымат каражаттары динди жаман көрсөтүп отура бербей, диндин ушул маселедеги ресурстарын колдонуш керек. Динден башка деле нерселер бар. Мисалы, башка болсо аны да колдонуш керек. Адам менен адам болот деп айтат, Бул жерде мисалы интернеттеги талкууларды окуп отурсаң түрк муштун баарын жазат да. Бирөө жазып атат, ошол педофилияны сындап жазган адамдарды өзүңөр ошондойсуңар депчи күлүп атат. Бул коом мындай бир тескериленип баратабызбы дейм. Кайдыгерлик бар. Кайдыгерлик, анан баардык нерсени тескери алабыз. Мен мына толук кошулуп кетет элем. Бул 3 жашар кыздын эмес маселесин карай турган болсок, ошол эле баягы кошуналары кыйкырык, бакырык болуп чыгып атканда, ошол учурда алдын алып, же милицияга чалып, же болбосо баягы келип, бул болсо жөн эле унчукпай эле баягы эме болгон жок да, үйдөгү баягы зомбулук болгон жок да. Бул жерде аялы кыйкырды болуш керек. Же болбосо баягы чатак болду, эмелер сынды деп атат, жана идиш аяк. Ошол учурда мына коомчулук, кошуналар, бизде болсо кошуналар болсо бир кошуна урушуп атса, мен чалбайм, мен унчукпай эле баягы өзүңөр билген өзүңөр. Себеби биздин система ошондой болот атпайбы? Эртең ошол киши жанагынтип бирөө башка чай ийсе, мени башка чай ийди десе, Ички иштер министрлиги барып камап коет атпайбы анычы? 15 жыл эркин ажыратылып кетет. Менин башымды жарып салды деп камап. Жок, эми бул бизде Ички иштер министрлигинин жөн эле чалып коюу. Мисалы үчүн ошо чалып койгондо ким билет, эми болор иш болду. Мен бир суроо берейинби сизге агай? Андан коркпош керек. Мейли, милициядагы биздин эле балдар, булар колонизатор эмес. Булар да тарбияланышы керек да. Мына бүгүнкү күндө кыргыздын жаштары, мен аябай сыймыктанам. Кээ бир маселелерди мамлекетти карабай эле кыздардын тарабын талашып атат. Укугун коюп койгон уюмдар бар. Туурабы? Эмнеге мына нерседе жаштар чыкпасын? Милициядагы кошулат бул нерсеге. Мамлекет да кошулмакпы. Ошол эмилге коомдук болуш керек болот. Мына мисалы Россиялык телеканалдарга карасаңар, кадимкидей кыймылдар азыр ошо педофилдерге каршыбыз деп түнүбү күнүбү жанагында интернетти изилдеп, ким кайсы жака жазып атат, кантип жазып атат деп ошол тексттерден чыгып, коом өзү дарылайт. Өзү дарылап атат. Биздин коом эми үчүн даяр эмес. Мисалы үчүн эл аралык практиканы карасак, ал жерде милиция органдары, мындай милиция органдары атайын системаларда интернет системасынан кирип деген, ошол жерде кайсы жерде мына тааныш аркылуу деген зор зомбулукка учура турган бир ситуация болсо, алар деген барып ошо алдын ала иш өткөзөт да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул система деген бизде бош, эч ким карабайт. А бул деген укук коргоо министрлиги кылыш керек да, жанак. Мүмкүнчүлүк барбы кыска эле? Боюнча милициялар даже интернет менен иштегенин билбейт да. Аны кылмышты барып издеп тапканга. Алардын компьютерлери жок. Анализдеп бардыгын алдын алууга мүмкүн. Мисалга компьютер барсаң, алар деген отуруп эски жанакы машинка менен иштешет да. Компьютерлери жок, интернети жок. Кантип кылмыш менен болот? Бүгүнкү күндө бизди милиция терроризм менен молдолор менен күрөшкөндө билет. Ошону интернетте кырчкырда чечет. Эми туура жетишпегендик бар эми техника боюнча, бирок кантип иштегенди билбейт ушул замандачы. Жетиштүү. Ошондо анализ барбы эми? Мына биз алдын алып калдык. Моуланы ошентип жазып аткан жеринен, кызды азгырып аткан жеринен, кылмышка бараткан жерине караладык деген жок да. Бар мындай фактылар, алдын алынган фактылар. Система тарабында, мындай система тарапта болуш керек. Сиздин пикир кыска? Бул укканым боюнча бул 1-2 жыл мурун, 1 жыл мурун укканда бунучу бир ошо педофил ушинтип отуруп чыгып, түрмөгө 1 жылдан кийин чыгыптыр, кайра эле чыгып, андан кайра эркиндикте жүрөт дейт да. Эгерде ушу мыйзамдар аткарылып атса, эмне үчүн аларды көзөмөлгө албайт да? Ушул суроого жооп берсеңиз. Бир маселе анан тигил жакка барсаңыз, бир пикир дагы. Сунуш.
менде сунуш бар да, кандай чыгуу жолдору боюнчачы. Биринчи, мыйзам сөзсүз түрдө иштеш керек. Мыйзам чегинде ички иштер министрлиги, омбудсмен, башка социалдык тармакта иштеген министрликтин баары өзүнүн бүт аткара турган иштерин милдеттерин аткарыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, мен Мыктыбек ага айтканга кошулуп кетем. Коомчулук бир тараза болуп, ошол эле сот, аксакалдар соту, башка да институттар кошулуп, ушул маселелерди чечкенге аракет кылыш керек. Үчүнчүдөн, азыр Назгүл айтып кетти, эң эле жакшы мисал катары ушундай мынакей кичинекей балдарды зомбулукка душар кылган, зордуктаган адамдарды биз массалык маалымат каражаттары аркылуу бүт жерлерге илип коюш керек. Беттеринчи мынакей ушул кичинекей баланы активдүү мүчөлөрүн билесиңер да, азыр мына көп маселени айтып атабыз. Эл аралык тияк бияк депчи. Мына Мыктыбек мырза айткандай, ошол адамдарды өмүр бою камап салып, анан кийин жанагындай мисалы жарым жыл ой бул жарым срогун аябай тынч өткөрдү, тартиптүү жүрдү деп мөөнөтүн кыскартып, эртең өпкөсү ооруп калыптыр чыгарып жибербей, өлүп чыксаң түрмөдөн өлүп чык деген мыйзам кирсе макулсуңар, силер аябай колдоп жардам бересиңер. Мыктыбек мырза айткандай пикир түзүп атасыңар. Каясыңар ошого? Өзү түрмөгө отургузуунун философиясы эмне десе, аны коомдон изоляциялоо да. Убактылуу. Убактылуубу же өмүр боюбу? Эгер өмүр бою мейли өлтүргүбүз келбесе, анда чындап кепилдик бериш керек анын чыкпастыгына. Чыкпастыгында да ал ит коордук менен жашаш керек түрмөдө, курортто эмес. Урматтуу телеөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программага катышкан коомдук ишмерлердин, адистердин, өкмөттүк эмес уюмдардын пикири ушундай. Бирок эң негизгиси коом сөзсүз түрдө бул маселеге катышышы керек. Коом алдын албаса, коом күрөшпөсө, эч убакта ички иштер министрлиги жалгыз же болбосо омбудсмен институту жалгыз бул маселени чечпестигин эске алсак экен.